Барыңарга салам. Бул мен Молли. Uçaklar cana çanalar karuna menен alыс жакынга ал карабай изилдөөлөр көп ая ар дайым жакын досу туй менен ал бирге көп нерселерге кызыгып алар дайым эсимде Тундрага чейин Рахмат, кеттик. Үн идеясы. Жүк ташуучу унаң ооруп калса, аны дароо угасың. Күйүүчү май түтүкчөсүндө кичинекей тешик бар экен. Эмне үчүн тешилди? Билбейм. Бирок мен аны оңдоп койдум. Кетсеңер болот, бирок кызыктай бир нерсе болуп атат. Унаңызды берип турганыңыз үчүн чоң рахмат. Силер каяка барасыңар? Шамал ыры жаратылыш паркына барабыз. Ал жерге изилдөөчү жабдууларды калтырдым. Молли менен Туй мага жардамдашат. Мендей күчтүү болсоң, дайыма суроо талапка ээ болосуң. Шашпай айда. Биз келдик. Чын элеби? Тамактанабыз. Вау, мунун баары эмне үчүн? Бул үн жаздыруу үчүн атайын жабдуулар. Ушул жердеби? Уга турган эч нерсе жокко? Албетте бар. Кел, угуп көрөсүңбү? Мен азыр шамалды гана угуп атам. Карганы дагы угуп атам. Туйнун тамактанганын дагы угуп атам. Туйдун мындай үн чыгып атканын өзү дагы билбейт. Эмне жөнүндө сүйлөп атасың? Менин изилдөөнүм жөнүндө. Мен бул жакта 6 айдан бери үндөрдү жаздырып жатам. Пейзаж деп сүйлөгөндө, силер дароо жерди элестетесиңер, туурабы? Ооба. Туура. Үндүн да пейзажы бар. Биз жердин да үндөрүн уксак болот. Бул үн пейзажы экологиясы деп саналат. Жаныбарлардын үнүн жаздырасызбы? Ооба. Аба ырайды, шамалды, бул жерде ар бир үн силерге бир нерсе деп айтып берет. Вау! Туй, бул жака келсең. Бул эмненин үнү? Тапканга аракет кылчы. Бул поезд. Жер жугуч машине. Жок, тегүүчү машине. Бул калем учтагыч. Ооба. Мен бардык үндөрдү жаздыра баштадым. Эми муну угуп көрсөң. Бул ылайды кечүү. Же алма жеп атасың. Же бул... Заки тамактанып атат. Түшүндүң, Эй, мен да үндөрдү жаздырам. Ошондо сен табышың керек. Макул. Бирөө отун жарып атат. Ооба, анда мунысын угуп көрчү. Чиркейлерби? Жок, Роли мырзанын арылары. Сен таптың, бирок муну сен эч качан таппайсың. Бирөө көктөрдү ыйлап атат. Бака, же бирөө балка менен чаап атат. Бул чычкан. Бул чычкан же мышык. Ооба, бул мышык, мен билем.
Муну таба албайсыңар деп ойлогом. Эми мен башка үндөрдү жаздырышым керек. Ой, менде дагы кызыктуу үндөр бар. Ошол үн мени уктап атканымда түндө ойго салды. Эмненин үнү? Мен билбейм. Ал дарбазадагы дат баскан илмек деп ойлогом, бирок менде дарбаза жок да. Эгер биз аны жаздырсак, ал эмне экенин дароо аныктайбыз. Ооба. Бирок телефонду түнкүгө калтыра албайбыз. Сөзүң чын. Балким Нина бизге жабдууларын берип тураттыр. Сурап көрөлүбү? Эгер ал эмненин экенин тапсаңар, мен силерге баа бермекмин. Кабатыр болбоңуз. Kaya Sound командасы аны дароо табат. Бул укмуштуу. Биз бул жактан баарын уксак болот. Нина микрофонду биз жаздыра турган жакка караткыла деп айтты. Тигил жак. Бул түнү бою жаздыра алабы? Ооба, эртең менен келебиз. Кызыктуу үндөр жазылса, биз аларды дароо угабыз. Макул. Эмне жазылыптыр текшерели. Даярсыңбы? Ооба. Мен болгону шамалды угуп атам. Ошол кызыктуу үн чыкмайынча биз уга беришибиз керек. Бул түбөлүккө созулат. Кулакчылар кулагымды тердетип салды. Баарын угуш үчүн бизде 7 саат 40 мүнөт убакытыбыз бар. Ошол кызыктуу үндү угуш үчүн тездетсек болбойбу? Укпай эле өткөрөйсекчи? Оңоюраак ыкмасы болуш керек. Албетте бар. Керектүү үндөрдү угуш үчүн аларды көрсө болот. Келгиле. Спектрограмма үндөрдү көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Силер жаздырганды текшерели. Бийик үндөр бул жерде болот. Төмөнкүлөр болсо бул жерде. Кол менен эле сызып салганга окшош го? Мен дагы ошондой ойлочумун. Бирок көп жылдан бери үн илими тууралуу китептерди, макалаларды окудум. Кийин дароо түшүнө баштадым. Мына, азыр силерге көрсөтөм. Бул ийри буйруу сүрөт. Үкүнүн үндөрүнө окшош экен. А бул жерде болсо учак учкандай. Келгиле угуп көрөлү. Чын эле үкү. Чын эле бул учак. Вау! Отуруп укканга караганда көрүп уккан жакшы экен. О, мен бул эмне экенин билбейм. Анда угуп көрөлү? Бул эмне? Бул эмне экенин сиз билесизби, Нина? Жок. Мен азыр дагы деле үйрөнүп атам. Муну билген кишини табышыбыз керек. Бул ымыркайдын үнүнө окшош. Менин оюмча бул келгин. Келгиндин баласы болсочу. Аксакалдар Каяда өмүр бою жашап, бирок бул үндү эч качан уккан эмес экен. Чынында бул өтө чоң сыр. Бул чынында коркунучтуу сыр. Бул эмненин үнү экенин билишибиз керек. Ушул үндү укмайынча бүгүн уктабайбыз. Эшикте түнө. Биз бүгүн аны көрүшүбүз керек. Аны угуш үчүн микрофонду колдонобуз. Анан аны көргөндө сүрөткө тартабыз. Мени менен ким барат? Мага айтсаңар. Силер караңгы түндө эмне? Космостон келгиндин баласын көрөсүңөрбү? Ооба! Анда мен да барам. Убакытты текшерүү. Түн жарым болду. Эй, Туи, сенин кезегиң келди. Мен ойгондум. Аны көрдүңөрбү? Азырынча жок. Угууга сенин кезегиң келди. Дал ошол үндөр. Эмне кылабыз? Биз иликтөөнү баштайбыз. Токтогула. Мен угуп атам. Мен дагы угуп атам. Менимче ал
Конинин жүк ташуучу унаасында. Ал бизди карай келатат. Ошолбу? Демек ошол кундуз баардыгынын тынчын алыптыр да. Ооба, бул кундуз Конинин үйүнүн астында жашайт. Унаамдын түтүктөрүн демек бул кажып аткан турбайбы? Аны шаардын сыртына алып чыгып, ага жаңы үй таап берем. Анын бадыраң жегенин угасыңарбы? Сонун. Демек ал ушундай үндөрдү ал тамактанганда чыгарат экен да. Ооба, бирөө тамак жеп атканда деле ушундай үндөрдү чыгарат. Эмне болду?